Биз Бишкекте жүргөндө бир башка көз караш, ал эми башка мамлекетке өзгөчө ушул азыркы убакта кризис болуп аткан мамлекетке барганда башкача бир көз караштар пайда болот да. Анан биз байкаган нерселер, биз бир нерсени так билдик, эки авторитардык мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүү жүргүзүү аябагандай оор болот. Анткени бизде бардык маселе бизге окшогон саясатчыларга, коомдук ишмерлерге, массалык маалымат каражаттарына, керек болсо официалдуу бийлик өкүлдөрүнө дагы байланышпаган нерселер бар да. Мисалы мен бардыгыңардан сурагым келет. Казакстан менен Кыргызстандын парламенти азыркы убакта колдоруна бир нерсе келеби же келбейби? Эки мамлекеттин тең парламенттин колунан эч нерсе келбейт. Анткени ал институттар бизде жок эсе болуп эсептелет. Же болбосо өкмөттөрүнүн колунан дагы керек болсо эч нерсе келбей калышы мүмкүн да. А бизге окшогон коомдук уюмдар, традициялык уюмдардын колунан тем более эч нерсе келбей калат экен. Анткени бардык маселени бизде президенттер чечет. Биздеги саясат, биздеги эки тараптуу мамиле бардыгы президенттерге келип такалып калган. Ошондуктан биз кылып аткан аракеттерден кандайдыр бир жыйынтык чыгышы дагы мүмкүн, бирок жалпысынан айтсак болот, жыйынтык чыкпашы дагы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы биз бардыгыбыз колубуздан келишинче элдик дипломатияны өнүктүргөнгө, элдик дипломатиянын кандайдыр бир инструменттерин пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Анткени баарыбыз биз казак менен кыргыздар, бизде кандайдыр бир улуттук, традициялык нерселер болгон, аксакалдар, улууга болгон сый, эки мамлекеттин, эки улуттун бири-бирине болгон жакшынакай бир түшүнүктөрү, тарыхтары, традициялары болгон, биз колубуздан келишинче аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн мен айтар элем, биз колубуздан келишинче эки мамлекеттин ортосундагы эки эл колубуздан келсе жолукканга, кандайдыр бир маданий иштерди уюштурганга, конференцияларды уюштурганга аракет кылсак, мен ойлойм баары бир жаман болбойт. Бул кандайдыр бир кадамдар болуп эсептелет. Бир байкаган жаман нерсе, азыр казактар тарапты билбейм, бирок биз тараптан бир тараптуу казак мамлекетинин өкүлдөрүн, президенттин жамандаган, уюштурулган өзгөчө мамлекеттик пропаганда жүрө баштады. Өзгөчө вечеркага окшогон, эгеменге окшогон, же болбосо кээ убакта КТР менен ЛТРдан чыккан жасалма макалаларды, интервьюларды, берүүлөрдү мен ойлойм биз токтотушубуз керек. Мамлекеттик пропаганда деген бул аябагандай жаман нерсе да. Эгерде биздин мамлекетибиздин жетекчилери, ошол КТР, ЛТРдин, эгемен менен вечерканын жетекчилери акылдары ушуга жете турган болсо, бир тараптуу казак тарапты жамандаган макалаларды колубуздан келишинче токтотконго аракет кылсак. Бул биздин эки мамлекеттин ортосундагы маселени чечкенге эмес, тетирисинче эки мамлекеттин ортосундагы маселени андан дагы оорлотууга, андан дагы абалыбызды жаман жакка бурганга ошолор аябагандай чоң салым кошуп атышат. Массалык маалымат каражаттары, журналисттер ушуну бири-бирибизден суранып койсок. Рахмат сиздерге.